more elder people they enter rehabilitation. Бул реабилитация үчүн иштелип чыккан ийиндин роботтоштурулган экзоскелети. Аны кийген же колдонгон адам конструкциянын салмагын сезбейт. Эгерде сен илимди тандап алгандан кийин аны таштап кете албайсың. Акырында келип биздин борбор Казакстанда гана эмес, аймактагы лидерге айланат. But in the region itself, Кибатлон бул кайдыгер кароого мүмкүн болбогон мелдеш. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасындагы өткөрүлгөн дүйнөлүк мелдеш. Катышуучулар роботтоштурулган протездерди, экзоскелеттерди жана нейроконтролдоочу системаларды колдонуу нейро баскаруу жүйөсү аркылуу алар кыйын текиш менен сынактардан көтөрүлүшүп, өтөт. эшикти ачып, эң иштерден өтүп, тең салмактуулукту сакташат. Дени сак адам үчүн кадимкилик кыймыл болгондор бул жакта катышуучу менен технологиянын салтанаттуу жеңиши. Кибатлондо адам менен машина бир бүтүн болуп, мүмкүн болгон чектер азыр болуп көрбөгөндөй кенен экенин далилдешет. Мындай экзоскелеттер окумуштуулардын, дарыгерлердин, инженерлердин жана конструкторлордун биргелешкен эмгегинин үзүрү. Биргелешкен жалпы аракеттин артынан алар адамдарга кыймылды кайтарып берип, толук кандуу жашоого мүмкүнчүлүктү калыбына келтиришет. Медициналык робототехника бул илимде жана инженерияда эң ылдам өнүгүп келе жаткан багыттардын бири. Учурда дүйнө жүзү боюнча университеттер, илимий борборлор жана стартаптар ушул сындуу долбоорлордун үстүндө иштеп келишет. Эми болсо бул тармакка Казакстанда жигердүү кошулууда. Доктор Айбек Ниеткалиев жана анын командасы инсульттан кийин колдун кыймылын калыбына келтирүүгө жардам бере турган экзоскелеттин үстүндө иштеп жатышат. Алар ийиндин кыймылын так оорутпай жана каршылык көрсөтпөстөн кайталай алган системаны түзүүдө. here you can see a robotic shoulder exoskeleton developed for shoulder rehabilitation. Бул ийинди калыбына келтирүү үчүн иштелип чыккан роботтоштурулган экзоскелет. Экзоскелет деген эмне? Ал адам үстүңкү бөлүгүнө же буттарына кийгизүүчү жабдуу. Ал эми бул өзгөчө экзоскелет үстүңкү тарапка, ийинге каралган. Ал физиотерапевт сыяктуу эле реабилитацияга жана калыбына келтирүүгө жардам берет. Андай процедуралар көп күч аракетти жана адистин туруктуу көңүл буруусун талап кылат. Келечекте мындай жабдуулар клиникаларда пайда болгондо, бир физиотерапевт бир эле учурда бир нече бейтап менен иштей алат. Бейтаптар экзоскелеттин жардамы менен керектүү көнүгүүлөрдү кайталашат. Ийинди калыбына келтирүү үчүн экзоскелеттин прототиби бир нече бөлүктөн турат. Негизин рама түзөт. Ал кыймылдабаган бөлүгү, ага бардык кыймылдаткычтар жана өткөргүчтөр жайгаштырылган. Алар аппараттын салмагын азайтуу үчүн туруктуу таянычка орнотулган. Мына ошонун аркасында экзоскелет кийген адам бүтүндөй конструкциянын салмагын сезбейт. Башкаруунун бардыгы базадан ишке ашырылат. And use this exoskeleton, it will not feel the weight of the robotic structure on itself, and everything will be actuated from the base. So this is the shoulder cuff, which will be connected using the cable-driven actuators. Мына бул ийин манжети, ал арткы моторлордун эсебинен кыймылдаган тросторго туташтырылган. Тростор болсо алдын ала чыңалуу механизми турган платформа аркылуу өтүп, андан ары ийин манжетине жана колдун үстүңкү жагына барат. Бул мини прототип 3D басып чыгаруу технологиясын колдонуу менен түзүлгөн модель. Биз аны концепциянын далили деп айтабыз. Бул жерде биз байланыштырган механизмди колдонгонбуз. Анда бөлүктөрдүн бири адамдын ийини. Эгерде адамдын ийинин биохимиясын жөнөкөйлөштүрө турган болсок, анда анын 5 эркиндик даражасы бар. 2 ийиндин курунда жана 3 ийин муунунда. Ошентип ийиндин 5 эркиндик даражасы бар механизм катары кайра чыгарылган. This part is actually robotic structure. So this robot actuates, and it is coupled with the human body, so it can actuate these 2 degrees of freedom, and with the cable. Ал эми бул бөлүгү роботтоштурулган конструкциянын өзү. Ал адамдын денеси менен байланышкан жана ийин курунун 2 даражадагы эркиндикти колдонууга мүмкүндүк берет.
Ал эми туруктуу негизге бекитилген жана алдын ала чыңалуу системасы менен жабдылган тростук механизмдин жардамы менен ийин муунунун 3 эркиндик даражасын тескөөгө алууга болот. Мына бул жерден артынан ар бир троско бирден каралган 4 моторду көрө аласыз. Алардын экөө ийин манжетин башкарган айланма кыймылдаткычтар, колдун үстүнкү манжети чыңалууну өлчөө үчүн тензо датчиктер менен жабдылган. Тростор орнотулгандан кийин экзоскелет толугу менен чогултулуп бүтөт. Ошондой эле бул жердин кысуу датчиктерин дагы көрө аласыздар. Алар басым сенсорлорунун бир түрү сыяктуу. Анда 4 бар, ар бир огу үчүн бирден каралган. Алар адамдын денеси катары орнотулуп, роботтоштурулган конструкция менен өз ара иш алып барат. Адам ыңгайлуу болушу үчүн ошол өз ара аракеттенүүнү минималдаштыруу маанилүү. Эгерде кыймыл октору колдонуучунун анатомиясына дал келбей калса, ал ыңгайсыздыкты сезет, ашыкча ооручулук жана байланышкан жерлерде толгонуп калуулар пайда болот. Ошондуктан экзоскелетти иштеп чыгууда кыймылынын огу адамдын денесинин кыймылдары менен дал келиши абдан маанилүү. Ыкмалардын бири параллелдүү конструкция менен трос системасын колдонуу болуп саналат. Катуу туташтыруунун ордуна биз негизден ийин манжетини жана ары колдун үстүнө бетинин манжетине өтүүчү тросторду жасадык. Тростор адамдын булчуңдары сыяктуу эле принципте иш алып барат. Булчуңдар тарта алышат, алар түртүшпөйт. Тростор дагы ошондой эле иштейт. Like our muscles, they also pull, they never push. That's the same what cables do. Айбек Ниеткалиев экзоскелеттердин үстүндө иштөөнү Австралияда докторантурада окуп жүргөндө баштаган. Ал кол кыймылдарын кайталаган жана калыбына келтирүү терапиясында жардам берүүчү механизмдерди иштеп чыккан. Аны кызыктырганы аталган теманын бир эле учурда бир нече багыттарды биомеханика, математика, механика, электроника жана программалоону бириктирип тургандыгы болгон. Конструкциянын ар бир бөлүгү майда чүйдөсүнө чейин ойлонуу керек. Формасы жана салмагынан тартып, кыймылдын траекториясына чейин. Докторантурадан кийин Казакстанга кайтып келгенден тартып окумуштуу ал ишти уланткан. Экзоскелеттин толук өлчөмдөгү прототиби Астанада, университеттин технопаркында чогултулган. Долбоордун үстүндө жаш инженерлердин жана изилдөөчүлөрдүн тобу иштеп келет. When you're doing any type of research, first you need to do literature review. Кайсыл болбосун изилдөө адабияттарды карап чыгуу менен башталат. Алгач биз адамдын ийининин биомеханикасын, анын кантип куралганын изилдедик. Андан кийин кандай технологиялар бар экенин жана экзоскелеттердин ар кандай түрлөрү кандай иштээрин карап чыктык. Андан кийин гана иштеп чыгууга өттүк. Бөлүктөрдү өз-өзүнчө түзүп, конструкцияны SAT жана MATLAB компьютердик программаларында чогулттук. MATLAB'та биз кинематикалык модельди түздүк. Экзоскелет теориялык жактан кандай кыймылдашы керек экенин эсептеп чыктык. Ошондон кийин гана мини прототипти сынап көрдүк. In theory, and we verified that with our mini prototype. Медициналык робототехникада экзоскелеттер ар кандай маселелерди чечет. Айрымдары күнүмдүк жашоодо жоголгон кыймылдардын ордун толтуруу үчүн колдонулат. Башкалары реабилитациялык терапиянын бир бөлүгү катары клиникаларда колдонулат. Бул жабдуулардын баары бир принципке негизделген. Дененин бир бөлүгү катары иштөө. We made 3 advanced changes during the development of the exoskeleton. First of all, Экзоскелетти иштеп чыгуу учурунда биз 3 маанилүү жакшыртууларды ишке киргиздик. Биринчиси ийин механизмини чечилүү. Кривошиптук пальзумкалык схеманы шатун термелүүчү звено менен алмаштырдык. Ал кыймылдын траекторияларын талдоону жөнөкөйлөттү жана эсептөөлөрдүн тактыгын жогорулатты. Экинчи жакшыртуу тостордун чыңалуусуна тиешелүү. Экзоскелет параллелдүү механизми менен тростук аракет колдонгондуктан тростор дайыма тартылып турган түрдө болуусу маанилүү. Чоюлуп калуу жана каталарды болтурбоо үчүн биз алдын ала чоюу механизмин коштук. and also we added the additional support to make the exoskeleton more stable. Currently, we are developing the control algorithms of the exoskeleton. Үчүнчүдөн конструкциянын олуттуу туруктуу кылуу үчүн биз аны кошумча таянычтар менен бекемдедик. Учурда биз экзоскелетти башкаруу алгоритмдеринин үстүндө иштеп жатабыз. Конструкцияда 6 моторду колдонот жана алардын бардыгы белгиленген кыймылдарды аткаруу менен бирдей окшоштукта иштеши керек.
Реабилитациялоо учурунда бейтап белгилүү бир көнүгүүлөрдү аткарат. Ал эми экзоскелет аларды так чагылдырышы зарыл. Башкарууну ар бир кыймыл машыгуу максатына ылайык келгидей кылып жөнгө салуу абзел. So we get the exercise that we want. Инсульт мээнин денеге жиберген сигналдарын бузат. Адамдын колунун, бутунун же денесинин бир тарабында кыймылы алсырап же толугу менен жоголушу мүмкүн. Кадимки эле аракеттер колду көтөрүү, билекти айлантуу, алаканды түйүү, анын баарын аткаруу мүмкүн эмес болуп калат. Булчуңдар күчүн жоготот, муундар тоңо баштайт. Кыймылсыз дене тез алсырап, күн өткөн сайын калыбына келүү кыйындыкка тура баштайт. Инсульттан кийин калыбына келтирүү көбүн эсе узакка созулган жана оор иш. Айбек Ниеткалиевдин командасы иштеп чыгып жаткан ийиндин реабилитациялоо үчүн экзоскелет алмаштырылгыс жардамчы боло алат. Ал денеге бекитилет, колдун абалын сезет жана калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон кыймылдарды аткарууга жардам берет. Адам аны азырынча өзү башкара албаса да, кол кыймылдайт. Ошентип мээ менен булчуңдар жоголуп кеткен байланышты калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк алышат. It's not just about science, it's not just about publishing, it's about doing and creating something that will... Иш илим жана басылмаларда гана эмес, эң негизгиси кимдир бирөөнүн өмүрүн өзгөртүп, жада калса сактап кала турган нерсени жаратуу. Бул реабилитациялык роботтор инсульттан кийинки адамдар үчүн иштелип чыккан. Андай бейтаптар көбөйүп бара жатат. Адамдар улгайып реабилитацияга муктаж болгондор көбөйүүдө. Биз үчүн эң чоң көйгөй иштеп чыгууларды лабораториядан айкын жашоого алып өтүү. Анын баары эксперименттердин жана илимий изилдөөлөрдүн деңгээлинде калбашы, илим менен өндүрүштүн ортосунда көпүрөөк кынатталышы үчүн каралган. And do research inside the research environment, but there will be a bridge from science to the industry. Such automatic robot. Мына ушундай автоматташтырылган роботтоштурулган системалары салттуу ыкмалар кириптер болгон көптөгөн чектөөлөрдү чечет. Алар машыгууларды тез так чарчоосуз өткөрүүгө мүмкүндүк берет жана убакыттын өтүшү менен алар нарк жагынан да кыйла жеткиликтүү боло баштады. Эртеби кечпи мындай чечимдер күнүмдүк медициналык тажрыйбанын бир бөлүгүнө айланат. Алар операциядан, инсульттан кийин бейтаптарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга өзгөчө керек. Мындай технологиялар учуру келгенде саламаттыкты сактоо системасын өзгөртөт деп ишенем. Changes in this healthcare industry. Айбек Ниеткалиев Алматыда төрөлгөн. Ал илим үй-бүлө маданиятынын бир бөлүгү болгон үй-бүлөдө чоңойгон. Анын атасы окумуштуу физик, үй-бүлөнүн улуу мууну көп жылдар бою университеттерде сабак берген профессорлор болгон. Мындай чөйрөдө илимий жолду тандоо табигый эле. Айбек АКШда бакалавр даражасын алып, ал аэрокосмостук инженерия боюнча билим алган. Кийинчерээк ал багытын өзгөртүп, мехатроника боюнча окуусун улантып, ошол багытта докторлук диссертациясын да жактаган. Анын илимий жолунда устаттары чоң роль ойногон. Алар ага өз убагында чечим чыгарууга жардам берип, колдоп туура жолду көрсөтүшкөн. Эми болсо Айбек өзү да жаш изилдөөчүлөрдүн алгачкы кадамдарын таштоосуна жардам бере турган инсан болууга умтулууда. I think the most joy and the greatest challenge in science is that you are constantly learning something and there is no... Менимче илимдеги эң чоң рахат жана эң чоң кыйынчылык бул тынымсыз билим алуу. Бул жерде бир да туура жооп же даяр чечим жок. Сен окуп, ага тереңдеп кирип, анан канчалык көп үйрөнсөң, алдыда канчалык көп нерселер бар экенин түшүнөсүң. Менимче дал ошол үчүн менин кубанычым да, кыйынчылыгым да болсо керек. Анткени мен түбөлүк студент жана изилдөөчүмүн. Student and I'm a constant researcher. I believe my work and my personal life are pretty balanced because I really enjoy my work and it's not like I'm strictly... Мен жумуш менен жеке жашоомду абдан жакшы айкалыштыра алам деп ойлойм. Көп жагынан, анткени мага кылган ишим абдан жагат. Менде 9-дан 6-га чейин кескин график жок. Дар окуу убактысынан тышкары баарын ийкемдүү мерчемдеп алса болот. Ал мага үй-бүлөм, досторум жана кесиптештерим менен убакыт өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Мен университеттин аймагында жашайм, иштейм. Ал дагы окумуштууга идеалдуу шарттарды түзөт деп ойлойм. Мен баш оту менен жумушка бел байлагандардан эмесмин. Тескерисинче жакындарым менен убакыт өткөрүп, эс алам.
Натыйжалуу иштеп оюмду бир жерге топтоп, натыйжалуу жетүү үчүн күч кубатым көбөйөт. Аба ырайы жакшы болсо, балык уулаганды жакшы көрөм. Ошондой эле мага стол тенниси, шахмат ойногон же жөн эле сейилдеген абдан жагат. Good weather and play table tennis, chess and just walking. Айбек Ниеткалиевдин долбоору лабораториядан да өлкөнүн чегинен да чыгып жатат. Ийиндин экзоскелетинин иштелип чыгышы Сингапурда да көрсөтүлгөн. Долбоордун илимий жардамчыларынын бири Жапонияда тажрыйба топтоп жана кесипкөйлүк байланыштарды түзүү үчүн тажрыйбалык такшалуудан өткөн. Аны менен катарлаш команда алдыңкы илимий журналдарда жарыялоо үчүн макалаларды даярдайт. In fact, I never had the moments where I wanted. Чынын айтсам, илимди кетем деген оюм болгон эмес. Илимди тандап алгандан кийин аны таштап кете албайсың. Албетте кыйын учурлар, каталар, ийгиликсиздиктер да болду. Бирок дал ошол ишти кызыктуу кылат. Ошондой учурларды улантууга ойгойтер түрткү пайда болот. Менин оюмча, окумуштуу катары өсүп, ийгиликке жетүүнүн жалгыз жолу ушул окшойт. How you can become a good scientist and achieve big success. Most important lesson that I learned along that journey is that when you actually feel that Ушул убакыт аралыгында мен үйрөнгөн эң маанилүү сабак, сиз баарын таштап салууну абдан каалай баштаган учур ийгиликке эң жакын болгон кезиң экен. Болгону дагы бир кадам таштоо керек. Алдыга сапар артып, токтобостон умтулуу, ошондо жыйынтык чыгат. then you'll get to that success. Окумушту өзүнүн күчүн жана энергиясын жумшаган дымактуу долбоорлордун бири Астанадагы Изилдөө университетинин базасында медициналык робототехника тармагындагы компетенттик борборду түзүү. Борбордун командасы жасалма интеллекти жигердүү колдонуу менен технологияларды өнүктүрүүгө умтулууда. Доктор Ниеткалиев ошол борбор келечекте Борбор Азия чөлкөмүндө лидер болуп, натыйжалуу, суроо талапка ээ жана технологиялык жактан так чечимдер жаралган жерге айланат деп кыялданат. Our Center of Excellence in Medical Robotics currently is focusing on several areas. Медициналык робототехника тармагындагы компетенция борбору бир нече багытта иш алып барат. Ал реабилитациялык жана хирургиялык роботторду иштеп чыгуу жана медицинада жасалма интеллекти колдонуу. Келечекте биз жасалма интеллекти медицинада гана эмес, ийкемдүү робототехникада жана сенсордук технологияларда да колдонууга басым жасоону мерчемдеп жатабыз. Also soft robotics, sensing, and our future plans is to scale it up. Биздин милдет борбордун ишин масштабтуу кылып, ушул багытта окумуштуулардын жаңы моонун өстүрүү. Борбор Казакстанда эле эмес, региондо да лидер болушун каалайбыз. Бул жерде рынокко кире турган, коммерциялаштырылган түзүлүштөрдү жаратып, борбордун өзү болсо ал жолду демилгедин тартып ишке ашырууга чейин коштой алгыдай кылып. And that our center can facilitate this process of getting it to the market. When we established the Center of Excellence in Medical Robotics and Research under the World Bank. Дүйнөлүк банктын грантынын колдоосу менен медициналык робототехника тармагында компетенция борборун түзүп жатканда, биз бир катар уюмдар, мекеме ишканалар менен консорциум келишимине кол койгонбуз. Алардын катарына травматология жана ортопедия боюнча улуттук илимий борбор, Астанадагы балдарды реабилитациялоо боюнча улуттук борбор, Алматыдагы республикалык протездик ортопедиялык борбор, жергиликтүү индустриалдык өнөктөштөр, биргелешип ген каржылоо ишин аткарган уюмдар, Индиядан келген чет элдик индустриалдык өнөктөш, ошондой эле Улуу Британиядагы Лидс университети жана АКШдагы Колумбия университети сыяктуу эл аралык илимий борборлор жана университеттер кирет. Башка уюмдар да консорциумга катышууга кызыктар экенин билдиришти. Are willing and intend to collaborate and to be part of the consortium agreement as well. Айбек Ниеткалиев Казакстан илиминин жүзү, ал эң келечектүү багыттардын бирин. Медициналык робототехниканы өнүктүрүүдө жана инсульттан кийин бейтаптарды реабилитациялоону жеңилдете турган экзоскелет жаратууда. Ал робот узак жолдун башталышы гана. Анткени окумуштуу иштеп жаткан медициналык робототехника жаатындагы компетенттик борбордо адамдарга кыймылды, күч кубатты жана үмүттү кайтарган дагы көптөгөн акылдуу жабдуулар иштелип чыкмакчы.